Эржан Мырза, биринчиден куттуктайм. Чемпиондук менен абдан зор оюн болду. Сиз улакчылардын арасынан эң мындай мыкты оюнчу катары көрдүк. Эми жалпы турнир боюнча айтып берсеңиз, кандай болду турнир? Каймаш. Жалпы турнир жакшы болду. Оюн жакшы эле жүрдү. Ушундай дайындалып келгенбиз, ушун утабызды дайын буйруса деп. Эки ай сбордо жатып. Финалда Тилекке каршы Көкбөрү боюнча ушундай бир чыр чыгып кетти, жанагы калыстык жактан бир кемчилик болуп, анан жанагы ызычуу болуп. Ошону билип туруп чыктыңызбы финалга? Ушундай ызычуу болгон. Көргөнсүз да ошол Көкпарды болгонду, э? Көкпарды көрдүк. Ызычуу болгонун эми аны биз билебиз негизинде. Казак туугандар кичине грязнерээк жагы бар. Ошону билип туруп эле ошого дайынданып эле чыкканбыз. Ооба, ушундай менде сезим болду. Ошону көрүп, мындай эми катуураак уталык, дем берелик биздин балдарга деген настрой менен чыктыңыздар окшойт, э? Ошону айтып берсеңиз, кандай настрой болду? Эмне раздевалкада эмне болуп сүйлөштүңүздөр? Сүйлөштүк, баарыбыз отуруп алып, жигиттер дуктан түшпөйлү, ушул жерден до конца кыргыз эли кандай намыскөй экенин ушул жерден көрсөтөлү деп бири-бирибиз менен сүйлөшүп, ынтымакташып Оюнун счету абдан чоң эсеби менен болду. Силер билип тургансыңар да, эгерде кандайдыр бир калыстык бул жактан дагы адилетсиздик кылып койсо, мүмкүн анан чоңураак счет кылабыз деген максат коюлдубу? Ооба да, чоң счет болгондо уже кандай чырлаган күндө да андай болбойт да негизичи. Счет көбүрөөк болсо жакшыраак болот да, уверенныйраак болосуң да. Ушу дагы бир күйөрмандар сөз айтат, казак менен кыргыздан башка ушул Көкбөрүндө эч ким ойнай албайт окшойт деп. Финалда татаал болдубу? Татаал эле болду эми, алар деле казак туугандар деле күчтүү. Негизи алар деле дайынданып, алар 4 айбы, 5 ай дайынданышты го дейм. Биз 2 ай дайындандык да. Жакшы болду оюн. Эми күчтүү экен, биздин аттар күчтүү экен, балдар күчтүү экен, ошого жараша болуптук. Кудайым бизге насип кылып коюптур, буйрук коюптур. Кыргыз элин сүйүндүрөлүбүз деп ушуга настрой кылганбыз. Негизи биздин курама команданын азыр потенциалы чоңбу, анан келе жаткан, өсүп жаткан муундар дагы күчтүү улакчылар келетабы? Ооба, күчтүү улакчылар келатат. Мына могу Бексултан келатат, Исхат келатат, Дастан келатат. Булардын баары жапжаш балдар да. 20га жаңы чыккан балдар. Эми алгачкы пландарыңыз кандай? Эми пока план деле жок. Кудайым буйруса ийгиликке жеттик, эми анан Кыргызстанга баргандан көрөбүз да, Кудайым буйругу. Негизи Көкбөрү тармагы жакшы өнүгүп атабы? Каржылоо жетип, башка бир шарттары жакшы эле болуп атабы? Же кандайдыр бир көйгөйлөр барбы ошону оңдогонго? Жок, пока көйгөй деле жок. Негизи бизде спонсорлор көп. Бизди мамлекет колдоп атпайбы негизичи. Мамлекеттен каржыласа, анда деңгээл вообще бийиктикке чыкмак негизичи. Бизде байкелерибиз, инилерибиз спонсор болуп, намыскөй болуп, ошентип эле анан ошентип улактын деңгээли өсүп келатат. Бирок ошондо деле өсүп келатат. Эл колдогон үчүн өсүп келатат да. Мамлекет колдосо вообще өйдө высший уровеньге чыгат эле да негизичи. Кудайым буйруса эми ошого да жетебиз деп атабыз, Кудайым буйруса. Ооба, ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндар ошого дагы көңүл бурабы деген биз дагы үмүттөбүз. Ушундай чоң жетишкенчиликке жетип, бул жакта 84 өлкөнүн журналисттери бүгүн Көкбөрүнү чагылдырды да, абдан мындай эксклюзивдүү, абдан зор оюн деп бүт дүйнөгө жарыялап атат. Ошонун артынан биз дагы үмүттөбүз. Анан дагы ушул Көкпар жөнүндө сөз кылып жиберсек, сиз өзүңүз көрдүңүзбү ушул оюнду? Ооба, оюнду көрдүм. Анан кандай адилетсиздик болуп кетти ошол жактан? Эми судья аябай эле тартып койду. Негизи оюн боюнча, пайгире боюнча биз Кыргызстан утту. Негизи. Камчы менен чабышып, колунан тартып манасты. Аябай туура эмес болуп калды негизи. Судья болсо айдын-айдынга тургузбай эле тиги улакка жакындаганда ышкырып коюп, биздики жакын турса ышкырбай коюп, ошол жагынан тартып койду да. Бери туура эмес болуп калды. Эми бул жашоодо бир гана Кудай билет эмнеге кандай болуш керек экенин. Анан ушул чырга эл көрүп турат. Чыр чыкканга чейин 3-1 эсебинде биз утуп баратканбыз. Анан атайын ушул чыр чыгарып, ушундай кандайдыр бир духун түшүрүп, бир темпун түшүрүп койду деген ойлор болуп атат. Сиздин оюңуз кандай ошол боюнча? Жок, эми ал жерден духун чүрүп, балдардын духу түшпөйт эч убакта. Ал жерден судья эле чечип койду. 24 бала, 12 баланын тагдырын бир эле судья чечип койду. Кыргыз элинин тагдырын дагы чечип койду да, бир судья чечип койду.
эми адилеттик туура эмес болуп калды негизи. Анан дагы бир жери жана камча менен чапканда эреже боюнча 2 мүнөткө эле удаление болмок беле же такыр эле дисквалификация болуп чыгарыш керек беле? Жок, негизи биринчи камчы менен чапканда эскертет судьячы. Анан экинчи жолу камчы менен чапканда уже красный берилет. Канча жолу чапты? 2 жолу чапты Кубантайды. Бирок красный берген жок. Берген жок. 2 мүнөткө эле жана удаление кылды, болду. 2 мүнөткө удаление кылып койду. Эми кыргыз элине айткан сөзүңүз? Кыргыз элине жеңиш кут болсун. Көк бөрүдөн жеңдик, көкпардан деле негизи жеңдик. Алланын буйругу экен эми. Ушундай маңдайыбызга жазып, маңдайыбызга жазган нерсени көрдүк. Жеңишибиз менен баарыбызды куттуктайм. Рахмат, чоң рахмат. Жеңиш куттуу болсун.